Казакстанда жашыл технологиялар жигердүү түрдө киргизилип жатат. Астана мечиттеринин бири кайра жанма энергия булактарын ийгиликтүү колдонууда. Долбоор авторлорунун айтымында бул имарат нөлдүк энергия талап кылуучу. Имаратта эффективдүүлүгү жогору европалык жабдыктар орнотулган. Бул жерде электр кубатын камсыз кылуу үчүн күн панелдери колдонулат. Алар 1295 чарчы метр аймакта жайгашкан. Кайра жанма энергия булактары керектелгенден 3 эсе көп электр энергиясын өндүрөт. Ал эми өндүрүлгөн электр кубаты түзмөктөр зарылчылыгынан 4 эсе ашат. Бул ашыкча электр энергияны берүүнү камсыз кылат. Өлкөнүн аймактарында да кайра жанма энергия булактары колдонулуп келет. Мисалы, Чыгыш Казакстан облусунда энергияны жеткирүү үчүн күндөн кубат ала турган биринчи мечит салынды. Кайра жанма энергия булактары үчүн жабдыктар демөөрчүлөрдүн колдоосу менен сатып алынды. Мечиттин аймагына жалпы 18 күн панели орнотулду. 1 саат ичинде алар 5 киловатт электр энергиясын өндүрөт. Бул имаратка электр кубатын берүү үчүн жеткиликтүү. Келген кісілер таң қалып, көріп қуанып жатат. Мешіттерде осындай, енді Шығыс Қазақстанда жалпы бул жака келгендердин баары бул түзмөккө таң калып жатышат. Чыгыш Казакстан облусу боюнча күн энергиясына өткөн бул жалгыз мечит. Азыр башка мечиттердин имамдары келип, кызыгып сурап жатышат. мешіт енді өзінің энергиясын өзі жауып тұрса да, бұл мешітке үлкен көмек қой.